Биз эрте жаздан баштап дыйкандарга финансылык жактан товарлык кредиттерди 5% беребиз. Айдап себүүдөн баштап мына азыркы убакта теримге чейин акчасын каржылайбыз. Андан кийин булардын берилген кредиттерди октябрдын 10-числосундагы баа менен кармап калабыз. Себеби 10-октябрда пахтанын баасы эң жогорку баада болот да. Жогорку баа дегенде былтыры 46 сомдон 47 сомдон жаап бергенбиз. Быйыл андан жогору болот деп ойлоп турам. Себеби башталышында быйыл кымбат башталды. Ошонун эсебинен мына пахта эккендер кайра жылдан жылга көбөйүп кетти азыр. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл кичине көбүрөөк. Биз где-то бир 1000 гектарга жакын жерге каржылайбыз да, ошо эгип, себүүгө, терүүгө чейинки эмени полный биз өзүбүз эме кылабыз, каржылайбыз. Быйыл 600 гектарга түзүлгөн. Эми буйрса биз бул 600 гектардан 3 тоннадан бергенде 1800-2000 тонна пахта дыйкандар бизге алып келип бериш керек. Бүткөндөн кийин Турцияга чыгат. Россияга кардалдар келсе беребиз. Быйыл Швейцария менен келишим түздүк. Азыр 80 тонна пахта келишим түздүк Балакмага. Швейцария менен. Ошо жака чыгарабыз.